Алмаз Акунжанович, АТРдин алкагында Ноокат шаарынын аймагын кеңейтүү зарылда. Себеби Ноокат шаарынын территориясы бир светофордон экинчи светофорго чейин эле. Ушуну протоколдук тапшырма беребизби, кеңейтишибиз керек. Себеби Ноокат шаарынын территориясы өтө кичинекей, чоңойтушубуз керек. Коңшу айыл өкмөттөрдөн, Мирмахмудов айыл өкмөтүнөн, Гүлистан айыл өкмөтүнөн, Зулпуев айыл өкмөтүнөн, Караташ айыл өкмөтүнөн Ноокат шаарына кошуп беришибиз керек, кеңейтишибиз керек. Экинчи маселе, Ноокат өнүктүрүү фонду, мына райондорду өнүктүрүү фонду бюджети 20 миллион сомду түзөт да. Кээ бир райондордуку 30 миллион, 50 миллион түзөт. Биз мына Ноокат райондук өнүктүрүү фондунун бюджетин көтөрүп берсеңиздер, жок дегенде бир 40 миллион кылып берсеңиздер суранчы. Себеби 13 айыл өкмөт бир шаар бар. Жетпейт, ар бир айыл өкмөткө 1 миллион, 1,5 миллион тегерегинде гана акча бөлүнүп калат экен. Тегиз бөлүп карагандачы. Ошондуктан суранып кетет элем, протокол тапшырма берсеңиз, ушул Ноокат райондук өнүктүрүү фондунун бюджетин жок дегенде бир 40 миллионго көтөрүп берсек. Мына Ноокат шаарында Крупская орто мектеби бар. 530 орунду мектепте бүгүнкү күндө 1600дөн 2000ге чейинки балдар окуп атышат. Ошондуктан жаңы долбоору даяр, жаңы мектеп салып беришибиз керек. Ушунда бир протокол тапшырма берип кетсеңиз суранчы. Мына Ноокат шаарындагы автобекет мына жакында эле мэриянын балансын өттү. Ошондуктан мына ички каттамдарды жандандыруу үчүн мына Бишкек шаарына жаңы автобустар келбеди. Мына Ош шаарына алып кетип атышат, башка шаарларга алып кетип атышат. Ноокат шаарына дагы бир 10 автобус бөлүп берсек да, ушул Бишкек шаарына турган эски автобустардан Ноокат шаарына дагы бир 10-15 автобус бөлүп берсек. Өзүңүзгө да белгилеп алсаңыз. Мына Ноокат районунун кийинки акыркы маселем Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Кыргыз Ата айылында Абдикеримов жолун асфальт төшөлүп атат. Элдер өздөрү мына бүгүн 10 миллиондон ашык акча чогултту элдер өзү. Ушуга Ноокат өнүктүрүү фондунан дагы бир 2 миллион акча ажыратып берсек да. Ноокат өнүктүрүү фондунан Кыргыз Ата айылындагы Абдикеримов көчөсүнө 2 миллион акча ажыратып берсек. Элдер өзү 10 миллион сом акча чогулттур. Рахмат чоң.